Салам, атым Нургүл. Жашоодо мен көп катачылыктарды кетиргем. Азыр болсо силерге ошолордун эң башкысын айтып беремин. Мен студент болуп жүргөн кезимде жылдыздуу, акылдуу Данияр деген баланы жолуктургам. Ал менден 1 жаш улуу эле жана мен окуган факультетте окуучу. Биз бат эле тил табышып кеттик. Анан убактыбыздын көбүн чогуу өткөрүп калдык. Биз бат-баттан киного барып, паркта сейилдеп, анан походко барып турчу элек. Экөөбүз робот техникалары факультетинде окучубуз. Данияр өзгөчө бала эле. Ошондуктан аны сүйүп калсам керек. Бир нече айдан кийин экөөбүз кыз жигит болуп жүрө баштадык. Ал эч нерседен коркчу эмес. Ал дайым эксперимент жасачу. Жок. Ал протездер, темир буттар менен эксперимент кылганды жакшы көрөт. Анын эң башкы кыялы эч баса албаган, буттары жок адамдар үчүн өзгөчө темир бут жасоо эле. Мен ага колумдан келишимче жардам бергенге аракет кылчумун. Кичине болсо дагы керегим тийсин деп. Анткени жакында сынчыларга көрсөтмөкпүз анын ишин. Ошентип көптөн күткөн күн да келди. Данияр экөөбүз аябай толкунданып, кичине коркуп да жаттык. Эгер бул иш ойдогудай өтсө, бизге акчалай жардам беришмек да кийинки чоң проекттерге. Сынчыларга темир бутту Данияр өзү кийип көрүп, анан анын кандай иштешин көрсөтмөк да. Ошентип көргөзмө да башталды. Баары Даниярдын ишин карап жатышты. Анан ал алгачкы кадамдарды жасады темир буттун жардамы менен. Баары ойдогудай болуп жатты. Мен кубанып турдум. Даниярымдын кыялдары орундалып жатканына. Бир маалда бир темир бут менен бир нерсе болуп кетти. Ал түтөп анан өрттөнө баштады. Мен болгон күчүм менен Даниярга чуркадым. Бирок мени эч өткөрбөй коюшту. Ошол маалда темир бут жарылып кетти. Анан Данияр бир бутунан ажырап, өмүр бою майып болуп калды. Ошентип ал бир нече ай ооруканада жатты. Мен күнүнө жанында болдум. Кечке ыйладым. Анан мындан ары эмне болорун билбей турдум. Бирок Данияр кайгырган жок. Күн сайын жылмайып айтчу: "Коркпо, баары жакшы болот" деп. Ал өзүнүн ишин кайра улантып токтоткусу келген жок. А мен тескерисинче улантып иштегим келген жок. Мен бул нерсе мындан да чоң жамандыктарга алып келет деп ойлочумун. Бирок Данияр мени уккусу келген жок. Окумуштуулардын баары тобокелдикке барышат. Мен дагы ошондой кылам деп. Ошентип экөөбүздүн ойлорубуз экиге бөлүндү. Ал ооруканадан чыккандан кийин бир нече ай чогуу жүрдүк. Мен темир буттар менен иштебей эле койчу деп айтып жаттым. Бирок ал мени эч уккан жок. Анан мен бир чечимге келдим да, аны таштап өзүнчө кеттим. Ошентип жашоо уланып жатты. Мен башка жумуш таптым. Мага университетке сабак бер деп сунуш түштү. Арадан 5 жыл өттү. Мен дагы деле Данияр экөөбүздүн ортобуздагы мамилени эч унута албай жаттым. Даниярсыз менин жашоом кызыксыз жана түссүз өтүп жатты. Менимче мен жылмаюу, кубануу деген эмне экенин унутуп калдым окшойт. Бир күнү университетке Америкадан бир профессор келди. Заманбап техникалары деген тема боюнча. Мен көргөн көзүмө ишене албай турдум. Ошол профессор Данияр экен. Эмне деп айтаарымды да билбей турдум. Анан араң саламатсызбы дедим. Ал жөн гана акырын жылмайып туруп: "Биз канчадан бери жолуга элекпиз, Нургүл. Сени көргөнүмө кубанычтамын" деди. Анын реакциясына таң калып турдум. Жанында бир жардамчысы бар экен, аны майыптардын коляскасында сүйрөп жүргөн. Көргөзмөнүн убактысы келди. Биз залга кирдик. Көргөзмө жогорку деңгээлде болду. Данияр болсо баягыдай эле жылдыздуу, күйүп жанып, энергиясы ашып турду. Мен аябай кубандым. Ал эч өзгөрбөй мурунку бойдон экенин көрүп. Көргөзмөнүн аягында күтүлбөгөн бир нерсе болду. Кокустан ал менин атымды айтып, ордумдан турушумду суранды. Анан ал: "Нургүл, чынын айтканда бул университетке сен үчүн гана келдим. Сенин бул жерде сабак берериңди угаарым менен жолугушуу тууралуу сүйлөштүм. 5 жыл мурунку көргөзмө мамилебизди бузду, бирок бүгүнкү көргөзмө аркылуу мамилебизди оңдогум келди. Мен сени менен бийиктиктерди багындыргым келет. Сенсиз эч нерсеге жетпейм" деди. Мен уялып жаттым. Зал болсо таң калып калды. Кокустан ал ордунан туруп мен жакка басып келди. Ошондо гана байкадым, анын бутунда баягы темир бут бар экенин. Жаныма басып келип мени өптү. Ошондо гана түшүндүм. Баардык адамдар кемчилик кетирерин. Эң башкысы кемчиликтерди оңдоп, алдыга гана умтулуш керек экен. Достор, силер кандай кыялдарыңар менен алексиңер? Биз менен бөлүшүп, комментарийге жазгыла. Анан видеого лайк басып, каналга катталгыла. Мага көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Каналга жазылгыла жана досторуңар менен бөлүшкүлө. Жаңы бөлүмдөрдү өткөрүп жибербеш үчүн коңгуроону басып койгула.